Технологияны түшүнүү жана жасалма интеллект менен иштөө көндүмдөрү абдан баалуу болуп калат. Бирок андай болсо, жасалма интеллект менен иштей албагандардын жумуштары жоюлуп кетсе, ал адамдар кайда барат, эмне кылат? Бул адамдар үчүн кайра окутуу жана кесиптик көндүмдөрдү жаңыртуу маанилүү. Жасалма интеллект алмаштыра албаган кесиптер барбы? Алар кайсы кесиптер болушу мүмкүн? Жасалма интеллекттин жардамы менен чат-боттор жана роботтор колдонуучулар менен интеракцияны жакшыртып, эмгек процессин оптималдаштырууда. Кош келдиңер. Бүгүнкү программаны баштайбыз. Бүгүн жасалма интеллекттин 2024-жылдагы жетишкендиктерин талкуулайбыз. Мага кошулуп, бул теманы талкуулоо үчүн жасалма интеллект боюнча эксперт Зайырбек Бактыбаев менен бирге болобуз. Сиздерге кызыктуу болушу үчүн ар кандай суроолорду берип талкуу кылабыз. Кеттик. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Мен суроолорго жооп берүүгө даярмын. Баштай берсек болот. Жакшы. Зайырбек мырза, 2024-жылы жасалма интеллект тармагында кандай негизги жетишкендиктер болду деп ойлойсуз? 2024-жылы жасалма интеллект тармагында өтө чоң жетишкендиктер болду. Бир катар маанилүү окуялар, өзгөрүүлөр болду. Жасалма интеллекттин жардамы менен маалыматтарды анализдөө, чечим кабыл алуу процесстери жакшырды. Бизнес жана башка тармактарда аларды колдонуу көбөйдү. Ошондой эле натыйжалуулугу, өндүрүмдүүлүгү жогорулады. Кыскасы, жасалма интеллект колдонуу чөйрөсү абдан кеңейди 2024-жылы. Айрымдар бул жылды революциялык жыл деп дагы атап жиберип атышат. Анткени жасалма интеллект чыкканына аз болсо дагы өзгөчө бул генеративдик жасалма интеллекттер. Бирок аны колдонуу чөйрөсү абдан кеңейди. Бул жетишкендиктердин ичинен сиз өзгөчө баса белгилеп кетүүнү каалаган кайсы бир тармак барбы? Анын ичинен генеративдик жасалма интеллект платформалары жаатында өсүштү, олутту белгилеп койсок болот. Жасалма сүрөттөрдү, аудиолорду жана тексттерди түзүү мүмкүнчүлүктөрү кыйла жакшырды. Бул технологиялар контент жаратууда, чыгармачыл индустрияда кеңири колдонулуп, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачты. Жасалма интеллекттин өнүгүүсүн жагдамдарган робототехника жана автоматташтыруу тармагындагы жетишкендиктер тууралуу дагы кеңири айтып бере аласызбы? Автоматташтыруу дагы бул жылы абдан өстү. Чат-боттор, роботтордун түрлөрү, ошондой эле интеграциялык автоматташтыруу дагы бир топ өстү, кеңейди, жакшырды, оңойлоду десек дагы болот. Ал эми автоматташтыруу боюнча сиздин дагы оюңузду уккум келип атат. Эмне кошумчалай аласыз? Кошумчаңыз барбы? Албетте. Автоматташтыруудагы өсүш айрыкча өндүрүш жана кызмат көрсөтүү секторлорунда байкалды. Жасалма интеллекттин жардамы менен чат-боттор жана роботтор колдонуучулар менен интеракцияны жакшыртып, эмгек процессин оптималдаштырууда. Бул да жаңы жумуш орундарын түзүүгө чоң салым кошту. Бул өзгөрүүлөр эмгек рыногунда жаңы мүмкүндүктөрдү да ачат. Жаңы кесиптер пайда болуп, адамдардын жумуш ордуна болгон талаптар өзгөрөт. Ооба, бир канча жумуш орундары жоюлат, анын ордуна жаңы жумуш орундары түзүлөт деген маалыматтар көп жүрөт. Мен бир маалыматта 2025-жылы 85 миллион жумуш орду жоюлуп, анын ордуна 97 миллион жумуш орду түзүлөт деген бир маалыматты окудум. Бирок жаңы түзүлгөн жумуш орундарына ошо жаңы технологияларды билген, анын ичинде жасалма интеллектти түшүнгөн, аны колдоно алган адамдарды жумушка алат экен. Туурабы? Ооба, так ошондой. Технологияны түшүнүү жана жасалма интеллект менен иштөө көндүмдөрү абдан баалуу болуп калат. Бирок андай болсо, жасалма интеллект менен иштей албагандардын жумуштары жоюлуп кетсе, ал адамдар кайда барат, эмне кылат? Бул адамдар үчүн кайра окутуу жана кесиптик көндүмдөрдү жаңыртуу маанилүү. Көптөгөн өлкөлөрдө жана компанияларда бул барытта атайын программалар иштелип чыгууда. Адамдарды жаңы шарттарга ылайыкташтыруу үчүн. Жасалма интеллект алмаштыра албаган кесиптер барбы? Алар кайсы кесиптер болушу мүмкүн? Жасалма интеллект толук алмаштыра албаган кесиптер да бар. Мисалы чыгармачылык, эмоциялык интеллект жана адамдар менен түз байланыш талап кылынган кесиптер. Мисалы дарыгерлер, мугалимдер, психологдор сыяктуу кесиптерде жасалма интеллект жардамчы катары колдонулушу мүмкүн, бирок толук алмаштыра албайт. Чыгармачыл кесиптерге сүрөтчүлөр, жазуучулар, музыканттар, режиссерлор, дизайнерлер кирет. Бул кесиптерде чыгармачылык ой жүгүртүү, фантазия жана жеке тажрыйба чоң роль ойнойт. Жана бул элементтерди жасалма интеллект толук кандуу камсыздай албайт.
өтө кызык маалыматтарды бердиңиз. Бүгүнкү талкуубуз жасалма интеллекттин 2024-жылдагы жетишкендиктерине арналды. Сиз менен кызыктуу маек курдук, Зайырбек мырза. Кийинки жолугушууга чейин аман болуңуздар. Сизге чоң рахмат. Менимче талкуу кызыктуу болду деп мен дагы ойлойм. Рахмат. Сизге да ийгилик. Суроолоруңуз болсо, кайрылып келе бериңиз.